Студиябыздын мейманы бар азыр. Тааныштыралы. Атлант боюнча адист Ардакбек Обозов агабыз. Ассаламу алейкум. Кутман Кош келипсиз. Ардакбек эке, азыркы учурда негизи эле жаз айларында, күз айларында оорунун кайсы бир түрлөрү, анын катарында муун оорулары аябай күч алат экен да. Муун ооруларыны эмне себептен ооруйт ушулар тууралуу маалымат берсеңиз. Эми күзүндө баарыбызга эле мындай түшүнүктүү болсо керек, суук башталат да. Мезгил алмашат. Жылуу абалдан суук абалга өткөндө ошондо муун оорулар ооруп баштайт. Колдун, буттун, ошондой эле белдин оорулары башталат. Анда ушул муун оорулардын алдын алуу үчүн эмне кылышыбыз керек? Биз кыймыл көбүрөөк жасап турушубуз керек. Үйдө атайын жасала турган көнүгүүлөр бар, ошолорду жасап турсак пайдасы көп да. Белди иштетип, көбүнчө белди иштеткен аябай пайдалуу экен. Жакшы. Муун ооруларын кантип алдын алабыз? Алдын алганда, мисалы үчүн, кандайдыр көнүгүүлөр жасайбыз. Жасаганда деле кээ бир көнүгүүлөр пайда бербей коюшу мүмкүн да. Пайда берсе деле башка жакка, ден соолукка пайдасын тийгизип, бирок кайсы бир органдар кайра ооруга алып келиши ыктымал да. Эми жөнөкөй эле көнүгүүлөр, мисалы үчүн манжаларды кыймылдатып, ар бир муун бар да. Билекти, чыканакты 10 жол бияка, 10 жол бияка, ошондой эле ийинди, бут тизелерди, жана белге көбүрөөк кыймыл жасап койсок, ушулар жөнөкөй эле көнүгүүлөр, пайдасы көп да. Бирок кыймылды дагы туура жасабасаң, ал кыймыл тескерисинче ооруга алып келиши ыктымал деген дагы дарыгерлер кеңештерди айтып жүрөсүздөр да. Суроо берейин деп турам, Ардакбек эке. Ушул муун ооруларынан пайда боло турган ооруларды айтсаңыз. Муун ооруларын кесепетинен дагы кайсы оорулар пайда болот? Мисалы жанагы сөзүңүздө мен бир нерсе айткым келди. Кээ бир көнүгүүлөрдү туура эмес жасап алса, зыян тийип калышы мүмкүн. Мисалы, грыжа оорусуна эңкейген болбойт. Астыга, артка ийилгенге болот, капталга ийилсе болот, бирок астыга ийилгенге болбойт. Мисалы, ушул сыяктуу көнүгүүлөрдү ушу атайын адистерден үйрөнүп алып, жасаса жакшы болот. Грыжа деп калдыңыз. Негизи ушул грыжа оорусу азыркы учурда кээ бир төрөлгөн наристелерде дагы грыжа менен төрөлүп атат деген дагы дарыгерлердин төрөт үйүндө иштеген айымдардын айткан маалыматтарында ушундай маалыматтар бар да. Бул эмне себептен ушундай болушу ыктымал? Эмне себептен азыркы учурда аябай грыжа оорусу күч алып көбөйүп кетти? Кичинекей, кара жаш, улуу кичинекей балдарда көп болбойт негизи, омуртка аралыгында грыжа, андан башка да грыжалар бар да, мисалы табарсыкта чыгып калган грыжа. Алар кичинекей балдарда көп кездешет. Омуртка аралыгында грыжа кичинекей наристелерде көп кездешпейт. Чоңдордо, чоң, орто муун, улуу муундагы кишилерде көпчүлүк учурда белим ооруп атат, же болбосо ушул белим бир аз тартып ооруп атат деп жүрө беришет да көп учурдачы. Анан көрсө, анын баары ушул грыжа оорусунун кесепетинен болуп чыгат да, текшерүүнүн жыйынтыгына келгенде. Ошол нерсени кантип дарыласак болот биз? Кичинекей кезде жанагы сөзүмдүн уланысын айтып коеюн. Жаш балдар жаш кезекте денеси жумшак болот экен, кан суюк болот, аларда энергия көп. Ошондуктан аларда грыжа көп кездешпейт да. Анан жаш өткөн сайын дене катый баштайт, дене оорлой баштайт, кан койлоно баштайт. Ошол убакта анан грыжа, жанагы ошо муун оорулары башталат экен да. Сурагым келип турат. Сиз Атлант боюнча адиссиз. Анан Атлант омурткасы негизи биринчи омуртка болгондуктан, ооз омуртка болгондуктан, анан ушул омуртканын кыйшайуусунан дагы грыжа оорусу, андан сырткары омуртка ооруларынын кесепеттери күч алат да. Ооба. Ушулар тууралуу маалымат берсеңиз. Мен ушу башынан бир аз кыскачараак айтып коеюн. Эми бир жыл мурункуга караганда элде кичине түшүнүк пайда боло баштады. Атлант деген эмне, бул оору деп суроо бере беришчи. Азыр көп андай сурабай калды. Атлант деген бул омурткалардын эң биринчиси. Биринчи моюн омуртка деп аталат. Медициналык тил менен атлант деп коет. Кыргызча ооз омуртка дейбиз.
Бул омуртка башка омурткалардан айырмаланып, мында диск болбойт экен, кемирчек болбойт. Башканын бардыгында диск бар, кемирчек деп коебуз го буларды. Анан ушул омуртка баягы статистикада 98%га жакын адамдыкы кыйшык деп эсептелет экен. Себеби бул баягы төрөттөн болгон травма деп айтылат. Бул омуртка чыгып кеткенден кийин жалпы омуртканын жүк көтөрүмдүүлүгү начар болуп калат экен. Мисалы бир мындай устун бар да. Эгер ошол устунда кичине ийилип калган болсо, мунун жүк көтөрүмдүүлүгү начар болуп калгандай эле сынат же бул баягы жыгылат, ушундай бир коркунуч бар да. Ошол сыяктуу бул омуртка дагы өзүнүн линиясында түз турбаса, бул омурткага бир качан бир атлант кыйшык омуртканы айтып жатам. Катуу күч келгенде оор жүк көтөрүп койсок, дене жибибей турган абалда. Ошол убактарда грыжа чыгып кетет да. Жакшы, бул сизге келген кардарлардын арасынан азыркы учурда кайсыл жаш курактагылар көп кайрылатышат? 20 жаштан өйдө эле көп келишет. Өтө көбүрөөк келген учурда бир 40-50 жаштагы адамдар көбүрөөк келет. Ушу грыжа боюнча. Анан давление боюнча келгендер да бар, алар 50-60-тан кийин. Жакшы. Мен сурагым келип турат, Айжан. Кан басым боюнча дагы ушу 50-60-тан өйдө ушу улумундагы жарандар кайрылат деп атпайбы? Ооба. Ардак беке, ушул кан басымды дагы жөнгө салат да, Ооба. Кан басымды жөнгө салганда, мисалы үчүн аны такыр эле жок кылып салабыз же кандайдыр бир убакытка чейин гана кармайбы? Биротоло жок кылганга ушул себеп да, Кудай буйруса. Атлантта түздө болсо, анткени ушул жерде вена артерия деген эки кан тамыр өтөт. Атлант омурткасынын атрустогу канатчасы аркылуу башка кирип кетет. Ошол жерден баягы кысылуу болот. Мунун мисалы жөнөкөй эле. Мисалы кичинекей кезде травма ошол эле боюнча болгон. Кийин кичинекей кезде баягы муну мисалы мындай кылып айталы. Сүттү кичинекей баягы ичке воронкадан куюп жиберсек, жеңил өтүп кетет да. Кийин ошол эле сүттү уютуп, айран кылып, коюлантып туруп, кайра ошол банкадан өткөрсөк, кыйын өткөн сыяктуу. Адам баягы жаш жогорулаган сайын каны баягы сүт айран болуп уюган сыяктуу коюланып калат экен дагы. Травма ошондой эле болчу, кысылуу ошондой эле. Анан бул жерден өтүшү кыйын болуп калат экен. Биз ошол атлантты түздөп койсок, каналдар ачылып, баягы жетиштүү деңгээлде кайын айланып калгандан кийин ошол давлениядан толук кутулса болот да бул менен. Болгону ушул атлант омурткасын түздөгөндөн кийин көнүгүүлөрдү дагы туура убагында жасаса, Ооба. Жакшы. Биздин көрөрмандын суроосу бар экен. Компрессивдик перелом жөнүндө түшүнүк бересизби? Канча убакытта өзүнө келет дейт. Жашым 57-де дейт. Эми перелом болгондо биз карап көрүш керек аны. Омурткага жарака кеткен болсо, анын снимактарын көрөлүк. Көбүнчө буларга жасалбайт, атлант омурткасын түздөгөнгө болбойт да. Кичине кооптуураак. Атайын ушул дарыгерлердин мүнөздөмөсүнүн негизинде караса болот, Ооба. Алар эгерде врачтар эгер кеңеш алып көрүш керек, ушундо атлант түздөтсө болот десе, анда биз түздөп беребиз. Ошол жерден суроо бергим келип турат. Бул кан басым айрыкча жогору чыгып кетиши же төмөндөшү айымдардын кош бойлуу кезинде көп байкалат да. Ошол учурда айымдар кош бойлуу кезинде сизге кайрылса болобу? Кош бойлуу кезинде деле атлантты түздөтсө болобу? Түздөтсө болот, бирок бардыгына болбойт да. Кээ бирлер баягы өтө кыйналып кетсе, күч келип калбаш үчүн биз болбойт деп баягы көбүнчө ушул кеңешти беребиз. Түздөп жүрөбүз биз боюнда барларды эле түздөп жүрөбүз. Кээ бирлер эч нерсе деле болбойт. Бул баягы массаж катарында эле жасалат да, болгону кичине катуураак болот. Азыркы учурда биздин көрөрманыбыздын суроосу бар экен. Ассалому алейкум, кутман менен. Ардак байке, хондростон арылса болобу негизи? Ушул оору менен канча жылдан бери күрөшүп келем, бирок деги жакшы боло албай койдум дейт. Мүмкүн болсо кеңешиңизди берип коюңузчу. Оорунун шифасы сизден болуп калса жакшы болот эле дейт. Акыркысындары 494 менен аяктаган көрөрман.
остеохондростон толук кутулган мүмкүн атлантты түзөтүп алып. Болбосо себеби остеохондроз эмнеден пайда болот? Биринчи атлант омурткасы кыйшайып кеткен, ага карап калган омурткалар аны ээрчип кыйшайган. Ал адамда сколиоз же кифоз болот, бүкүрөйү. Ошондо баягы адамдын жалпы салмагы омуртка көтөрөт экен да. Кыйшайуу болуп калганда омуртканын эки тарабындагы булчуңдар теңсиздик пайда болгондон кийин бир жагы көбүрөөк уюп, бир жагы бош калып, толук иштебей, ошондон улам остеохондроз башталат. Омурткалар түзөлүп калгандан кийин буга толук кутулуп кеткөнү мүмкүн. Ушул муун оорулардын келип чыгышына кандайдыр бир биздин омурткалардын кыйшайып кетишине кандай терс кыймылдар түздөн түз барып таасир этет? Эмненин себебинен оору пайда болот? Көбүнчө жанагы денени жибитпей туруп, разминка жасабай туруп, мисалы спорт менен машыгаарда биринчи акырындык менен кыймылдап келип анан кийин баягы оор нерсеге салат го. Биз болсо жумуш кылганда сразу эле дене жибибей турган абалда оор көтөрүп жиберебиз, ошол убактарда күч келип кетет. Кичине баары бир кыймылдап дене баштап жибитип алып анан кийин жумуш кылса коркунучу жогораак да. Бул кээ бирки мектеп окуучуларында да болуп калышы мүмкүн. Биздин баштыкты, мектеп баштыгына бир капталына тагынганына дагы ошондой келип чыгышы мүмкүнбү? Бул ошо туура эмес түшүнүк. Себеби бул убакытка чейин ошентип айтып жүрүшчү. Сумка эми болгону 1-2 килограмм болушу мүмкүн. Ооба. 1-2 килограммды 40-50 килограммдык адам жөн эле көтөрүп алып, ага анчалык таасир бербеш керек. Ийиндин кыйшайып калуусу бул атлант омуртканын жылып кетүүсүнөн улам кыйшаят. Жакшы. Ардак байке, ушуну жакшы жооп болду, ооба. Ушундай күмөн суроолор болчу, Мектепке китеп салып кергиле, китебиңерди алып кергиле же тетрадыңарды толук алып келе деген мугалимдердин кээ бир сөздөрүн окуучулар мен көтөрсөм ийним ооруйт экен, же болбосо омурткаларым кыйшайып калат экен, шылтап айтып жүргөндөргө жакшы жооп болду деп ойлойм да. Суроо бар экен. Акыркы сандары 159 менен аяктаган көрөрман. Жашым 40 жашта. Ассалому алейкум. Кутмандуу кечиңиздер менен. Сколиозду оңдоосо болобу? Мүмкүн болсо так адресин так жазып коюңуздарчы дейт. Эфирден сырткары убакта жөнөтүп койгонго аракет жасаңыз, урматтуу көрөрман. Сколиоздон айыкса болот. Эгерде кээ бир сколиоздор мисалы эми аябай өтүшүп кеткен болот да, таптакыр бүктөлүп калат. Алардыкы аябай кечирээк болот да. Азыраак болсо бат эле айып кетип атышат. Азыркы учурда көрөрманыбыздын бир кызык суроосу бар экен бул жерде Ардак байке. Балким сизге дагы күлкүлүү болор. Бармагым чыгып кетти дейт. Бирок кайра ордуна койгонбуз дейт. Бирок ошондон бери белим ооруйт, бутум ооруйт. Негизи ушул бармактын чыгуусу дагы белге, омурткаларга таасир береби дейт. Азыркы учурда турсам ушунчалык сыздат ооруйт деп акыркы сандарды 981 менен аяктаган көрөрманыбыз билдирүү калтырган экен. Эми бармактын чыгып кетүүсү белге таасир бербеш керек негизи. Балким ошол бел менен чогуу бир нерсе себеп болуп калгандыр, ал ошондон деп ойлоп калса керек. Негизи оору, мисалы үчүн оору инсанга келген учурда жаның ошол жерде болгондой бир аябай кыйналып ооруйсуң го. Анан ушул көрөрманыбыз дагы аябай кыйналып жүргөн окшойт. Бул жерде суроо калтырып атат. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен Ардак байке ассалому алейкум. Менин бере турган суроом дейт. Сол жагымдагы хондроздон кыймылдабай калат. Хондроз башка жүрөккө терс таасирин береби дейт. Сиздерге кандай кайрылсак болот? Мүмкүн болсо, урматтуу көрөрмандар, эфирден сырткары убакта биз Ардакбек Обозовдун телефон номерин, адресин сиздерге так туура жөнөтүп койгонго ваада беребиз. Жакшы, ошол. Ардак байке, бул айтып атат, көрөрманыбыз сурап атат. Хондроздон бир жагым иштебей калат дейт. Анан бул башка, анан жүрөккө өзүнүн терс таасирин береби дейт. Ооба, албетте берет. Анткени ошол жүрөккө кетип аткан, башка кетип аткан кан тамырларды кысат да, шлак токсиндер. Ошондон улам анан берет.
Жакшы. Демек биздин ошол муун оорулары негизи эле омуртка ооруларынын баары биздин дагы бир башка органдарга түзөндүз таасирин берип, аларда жабыркатышы мүмкүн, Ооба, сөзсүз. Ардак экен, тактоо иретинде бизге жаңыдан кошулган көрөрмандарыбыз дагы бар экен. Анткени буга чейинки биз берген суроолорду кайра сизге кайталап дагы берип атышат. Дагы бир айтып койсоңуз, негизи остеохондростон арылса болот, атлант түзөткөндөн кийин. Ооба, толук арылса болот. Дагы кайсы оорулардан арылса болот? Тактоо иретинде бармак менен санап айтып туруңуз, мен бармак менен санап турайын. Көрөрмандар, сыналга жакыныраак олтуруңуз. Жаңыдан кошулган көрөрмандар болсо. Баштан баштап айтам да. Кан басымдын жогорулашы, төмөндөшү, ошондой эле внутричерепное давление деп коет. Инсульт алдын алса болот муну. Жана инсульт болуп калган адам атлант түзөтсө 3 эсе батыраак, тезирээк восстановление болгонго мүмкүн. Ошондой эле остеохондроз моюндагы, көкүрөк омурткадагы, бел омурткадагы гыржалардан толук кутулса болот. Остеохондростон да толук кутулса болот. Андан кийин тизе оорулары, мисалы артроз оорулары болот. Бул дагы бир бут узун, бир бут кыска болуп калгандыктан болот да. Омурткалар түзөлсө, жамбашты түзөт, жамбаш сөөктү. Кийин буттар дагы түзөлөт. Анан бул тизе ооруларынан дагы кутулса болот ошончо. Бул сиздин атлантты түзөөдөгү кулактагы үндөрдү дагы жок кылат деп угуп калдык да. Айтсаңыз, ошол омуртка, атлант омурткасы менен биздин кулактын кандай байланышы болот? Кулактагы мисалы үн ашыкча үндөр болуп калышы мүмкүн, же кээде үндөрдү жакшы укпай калган учурлар болот. Ошондой учурларга жардам береби? Кулактын чуулдасы деп коет, буга мунун түрлөрү көп экен. Атлант омурткасы ошо кан тамырды кыпчып калган кезде ошол жерден үндөр чыгып угулат. Эгер атлантты түзөсөк, мындай болсо ал жакшы болуп кетип атат да. Бизге келген адамдардын көпчүлүгү кулактын чуулдоосу деп келет да. Бир күндө бир 10 адам келсе, ошонун жарым эле менин кулагым чуулдайт деп келет. Анан алардын көпчүлүгү жакшы болуп кетип атышат. Бирок буга себеп болгон учурлар дагы башка нерселер дагы бар экен. Воспаление, суук тийип калышы мүмкүн. Жана башка ошого окшогон дагы көп себептер бар да. Эфирибиздин убакыты да тарып баратат, бирок ошентсе да көрөрмандардан келген суроолорду Ардак байкеге узатып, жооп алганга аракет жасайлы. Кутмандуу кечиңиздер менен, ассаламу алейкум. Биздин атыбыз Татаптыр, чоң рахмат. Ак чөлмөк көрсөтүүсү, биз сиздерди көрсөтүүңүздөрдү жакшы көрөбүз, сиңиздерге ийгилик. Азыркы учурда жерлерде көкбөрү оюну аябай күч алып жаткан мезгили. Иним дагы көкбөрүдөн аттан жыгылып, белин оорутуп алып жапа чегип келет. Азыркы учурда ушу бели ооруп үйдө дейт. Сиздерге кайрылса болобу дейт. Эмне себептен? Эми аттан жыгылгандан кийин ушул сөөк, муун ооруларына мен оюмча аттан жыгылгандан кийин сөзсүз түрдө же муун, же бир сынык жаракат алган болуш ыктымал деп ойлойм да. Сиздин оюңуз кандай? Эми сынык алган, сынып кеткен болсо, жаракат болгон болсо, анда бизге келбей эле койгону жакшы. Биз аларды көрбөйбүз да. Эгер сынык болсо, сынык болгон болсо, жөн эле бели оорутуп аткан болсо, анда келсе болот, Кудай буйрса жардам кылабыз. Жакшы, биздин түз байланышта чалуу бар. Көрөрманыбыз кабыл алалы, саламатсызбы? Кутмандуу келишиңиз менен. Ардак байке, саламатсызбы? Саламатсызбы? Алло. Саламатчылык. Сурооңуз болсо. Мен доктор Салмурбек деген болом. Салмурбек, кутмандуу келишиңиз менен дагы жол. Сиздер берип аткан суроого бул иши мындай деп жооп берип атпайбы? Болот, болбойт деп эле. Бирок ушу бир жок дегенде бир ооруп бараткан кайсы себептен, эмне себептен оору болуп пайда болуп аткан жерине ушу толук жооп бербей атпайбы? Эфирдин жүрүшүндө толук жооп алганга аракет жасайбыз. Чоң рахмат сизге. Азыркы учурда биздин көрөрманыбыздын суроосу, андан сырткары WhatsApp'тан келген да билдирүү бар экен. Саламатсыздарбы? Мойнума массаж кылып, кан баш жагыма, каным баш жагыма таркагандай болот дейт, жагат дейт. Эмне себептен мындай болушу мүмкүн дейт. Эгер массаж үйдө балдары массаж жасап берип турат, массаж жасалбаган күндөрү уктай албайм дейт. Остеохондроз көбөйүп кетсе керек бул кишиде.
ошол учурда массаж кылганда тарайт да. Шлак токсиндер тарап кетип турат, ошол убакта кандын жүрүшү жакшы болуп калат. Ошондо адам өзүн жакшы сезип калат. А эртеси күнү албаса, кайра эле ошол. Эми бул оорудан толук кутулуу үчүн атлант түзөтүп койсо, жакшы болот. Муну бир эле жолу түзөтөт, өмүрүндө бир жолу түзөтөт, кайта барбайт да. Жыл сайын эмки жыл келип калды, дагы түзөтүшүм керек дебейт да. Жакшы. Ардак байке, сизге чоң рахмат. Буюрса, кийинки эфирлерде дагы толук так көрөрмандарды келген суроолорго жооп алабыз деген ишенимдебиз. Кайрадан сиз менен амандашканча саламатта туруңуз, ишиңизге ийгилик болсун. Рахмат, саламатта болуңуздар. Урматтуу көрөрмандар, дал ушун менен Ак чөлмөк программасы соңуна келип жетти. Барыңыздардын биз менен бирге Ак чөлмөк программасында көп болгонуңуздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Түнүңүздөр бепил болсун. Кийинки эфирлерден саламдашканга чейин кош болуңуздар. Biz oynadık